25 жаштагы кыргызстандык Казакстанда вебкам студиясын ачканы үчүн 12 жылга эркинен ажыратылды. Шымкентте сот реалдуу убакыт режиминде интернет аркылуу порнографияны жайылтуу менен алектенген трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун уюштуруучусу 12 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу Казакстан полициясы билдирди. Полициянын маалыматы боюнча биринчи вебкам студиясы 2021 жылдын июль айында аныкталган. Андан соң оперативдүү кызматкерлер 5 кыргызстандык жана 5 казакты кармашкан. Алардан $44,000 жакын акча, Алматыдагы кыймылсыз мүлктөрү жана баңгизаты алынган. Чоң шаарларда ижарага алынган батирлерде жабдылган 10дон ашык веб-порно студиялар бар экени ал тургай котурмуучу операторлор чет өлкөлүктөр менен баарлашууга тартылганы аныкталган. Анда 50-ге жакын кыз иштеген, анын ичинде 2 жашы жетилик кыз бар. Тергөөнүн маалыматына караганда, алар негизинен аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдөн, сырткы келбети жагымдуу, жогору маяна абада кылган кыздарды жумушка алышкан. Тергөө учурунда бул трансулуттук топту уюштуруп, жетектеген 25 жаштагы кыргызстандык А.Ш. аныкталып, үй мүлкүн конфискациялоо менен 12 жылга, калгандары 3 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылган. Маалымат Nazar News.